Маданият министри Азамат Жамангулов ыплас аракеттер теледен көрсөтүлүп жатканын моюндады. Бүгүн 27 майда Жогорку кеңештин жыйыны болуп жатат. Анда Маданият жана маалымат министри Азамат Жамангуловдун сунушу менен учурда телекөрсөтүү жана уктуруу жөнүндө мыйзамы талкууланууда. Депутаттар тарабынан ушул ыплас аракеттерди көрсөткөн сайттарды жана ар түрдүү кино учурунда жаман адаттарды көрсөткөн аракеттерди жаап салуу сунушталды. Бул иштер боюнча учурда УКМК жакшы иш алып барып жатат. Туура мойнубузга алабыз. Биздин өлкөдө башка мамлекеттерге караганда андай ыплас аракеттер көрсөтүлүп жатканы жалган эмес. Буйруса мыйзамды колдоп берсеңиздер, аракеттерди жасайбыз, деди министр. Мындан сырткары Азамат Жамангуловдун сунушталган мыйзам долбоору чийке экенин айтышып, айрым депутаттар бири-бирин анык колдоого чакырды.